Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Биздин каналыбызга ушундай суроо келип жетиптир. Тоюп ичкен сууну кайра кусуп жиберсе даарат бузулабы деген. Буга жооп берүүдөн мурда биринчи биз билишибиз керек болгон нерсе бул Ханафи мазхабында эреже бар. Ооз толо кусуу дааратты бузат деген. Ал жаңы ичкен нерсе болобу, эски ичкен нерсе болобу айырмасы жок. Ал дааратты бузат. Эми бул жерде толо кусуу деп атат, ооз толо кусуу. Анын өлчөмү кандай? Оозду аябай кыйынчылык менен гана кармап тура алабыз. Чыгып кетет ал, ошону ооз толо кусуу деп айтат. Демек эски болобу, жаңы болобу, ооз толо кусуу болсо, ал не болот экен? Даарат бузат экен. Эми суу эч нерсеге аралашпай чыкса дагы не болот экен? Жаңы ичкен нерсе кусулса, даарат бузулат экен. Ооз толо болсо эле болду экен. Эми ошондой эле кошумчалай бул жерде айтып кете турган нерсе бул бөбөк жаңы эле эмип ошону кайра ооз толо куса турган болсо, ал нажасат болуп калат. Оору нажасат болуп калат. Ал кусук кийимге тийсе, аны менен намаз жарамсыз болуп калат. А бирок ошол бөбөктүн жаңы эле эмген сүтү болобу, эски эмген сүтү болобу, ооз толо болбогон болсо, ал не кийимди булгабайт, нажасат кылбайт, намазга жарамсыз кылбайт. Мына ушундай. Аллахым берекесин берген болсун.